Кутмандуу күнүңүздөр урматтуу бүгүнкү онлайн вебинардын катышуучулары, урматтуу спикерлер. Биз акырындап баштай берели. Бул онлайн вебинар Zoom платформасында онлайн катышуучулар бар жана ошондой эле YouTube жана Facebook баракчабызда онлайн көрүүгө да мүмкүнчүлүктөр бар. Ал жактан дагы элдер кошулуп көрүп жатышат. Түздөн түз ал жакка дагы биз баардык мүмкүнчүлүктөрдү беребиз. Алар дагы суроолорду узатып алышып, бул жактан берип жооп алганга толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Анда эмесе биз Санарип инсан жана Дижиконуш долбоорлорунун алкагында өткөрүп жаткан онлайн вебинардын арасында турабыз. Санарип инсан долбоору бул Европа биримдигинин колдоосунун аркасында жүрүп жатат. Эң башкы максаты бул жаштардын, айымдардын, акыркы учурга байланыштуу кайтып келген мигранттардын санариптик сабаттуулугун жогорулатуу, ал менен биргеликте функционалдуу санариптик көндүмдөрүн кеңейтип, экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн ачуу. Бул биринчи гана онлайн вебинар эмес, буга чейин дагы бир нече онлайн вебинарлар, форумдар өткөрүлүп келинди. Стартап темасы бул Дижиконуш биздин өнүктүш долбоордун конкурсу жүрүп жатат. Менин билишимче бүгүн да акыркы күнү. Бул боюнча дагы вебинардын аягында кичине сөз кылабыз лидер коомдук бирикмеси менен биргеликте. Анда эмесе баштай берели. Кошулуп башка катышуучуларыбызды күтүп кошула беришет. Биринчи сөз Айсулуу айымда. Негизи эле Кыргызстанда мугалимдер үчүн же болбосо окутуу платформалары EdTech технологияларында эң биринчилерден болуп келген. Мугалим платформасы бул мугалимдердин көндүмдөрүн, ошондой эле санариптик көндүмдөрүн жогорулаткан платформалардын бири. Менин оюмча жана биздин оюбуз боюнча бул стартап деп айта алсак болот. Ошол боюнча ою кандай жаралган, кандай этаптардан өттү жана кийинки пландар жөнүндө бизге Айсулуу айым айтып берет. Сөз сизде. Саламатсыздарбы баарыңыздарга? Чоң рахмат бүгүнкү ушундай жакшы онлайн бир жолугушууга чакырганыңыздарга. Биз мугалим проектибиз долбоорубуз жөнүндө любой платформада кайсы жерде болбосун айтып бергенге даярбыз. Анткени биздин азыркы максаттарыбыздын бири ошо канчалык көбүрөөк мугалимдерге көбүрөөк белгилүү болгубуз келет. Анан менин презентациям бар болчу, бирок бул презентация орусча, бирок мен өзүм кыргызча эле айтып бере берем, презентацияны көргөзүп. Ой, жок, бул эмес. Сиз айтып кеткендей, бүгүнкү күндө биз онлайн мектептин, мугалим онлайн мектебин бүгүнкү күндө биз стартап катары өнүктүрүп атабыз, ошо стартаптын жолу менен. Анан албетте биз башында баштап келгенде биз башынан мына момундай кылып стартап кылып жасап эметебиз деген оюбуз жок болчу таптакыр. Эң башын айтып кетсем, кантип пайда болгон бул идея? Мен өзүм образованияга такыр билим берүү сферасына такыр тиешем жок. Ошондой эле менин жанымдагы соосновательницалар да экөөнүн да андай тиешеси жок да. Бирок биз пандемия учурунда как раз 2 жыл мурун августта 20-жылы ошо мугалимдердин балдардын кыйналганын көрүп, жазгы дистанционно окушпадыбы, ошондо кыйналгандарын көрүп биз аябай жардам бергибиз келди да. Анан кайра эле ошо жөнүндө сүйлөшө берчүбүз. Кандай кылып жардам берсектир. Мен өзүм вообще финансовый сектордо иштечүмүн. Подружкаларым тоже ошондой маркетинг, ушундай сфераларда болчу ар кандай. Анан сүйлөшүп ошол маалда биз бир нерсени точно так түшүнгөнбүз да. Мугалимдерге дагы пандемия учурунда ошо сентябрдан баштап биздин оюбузча
жардам керек болчу. Анан врачтарга аябай жакшы жардам берди го биздин коомчулук. Ошондой эле, точно ошондой эле мугалимдерге жардам бериш керек деген ой бизди такыр баягы жөн койгон жок да. Ошол жөнүндө эле ойлонуп, ошол жөнүндө сүйлөшүп аттык. Бирок бир четинен такыр көрө албай аттык да, бир мындай чоң толук картинаны кандай кылып жардам берсек болот деп. Ошондуктан биз башында баягы Google Global Shapers Community деген молодежный движение бар. Ошолор менен чогуу мен ошол жакта мурун өзүм эме болчумун, куратор болчумун. Ошолор менен чогуу сүйлөшүп, кел ушинтип мугалимдерге жардам берип окуталы дедик да. Classroom менен Zoom'ду колдонгонду. Биз өзүбүз ошону колдончубуз. Как раз ошол маалда мен өзүм биздин отделде ошо барыбыз удаленно кеткенге жумушка бизге да бир система керек болду да. Биздин отделдеги эмелерди, сотрудниктерди бир жактан окутуп, бир жактан бир маалыматты бериш үчүн. Анткени пандемия учурунда аябай көп нерсе алмашып кетпедиби? Ошондуктан биз күндө бир нерсе алмашып, күндө бир жаңы бир нерсени үйрөтүшүбүз керек болду да. Ошондо как раз биз да өзүбүз Google Classroom'ду колдонуп, ошенткенбиз да. Анан ошо тажрыйба менен келди биз да мугалимдерге жардамдашып, жөн эле волонтер болуп жардамдашып окутуп көрөлү деп ошенткенбиз. Анан башында ойлодук эле, бир 200-300 адам келет болуш керек максимум. Анан өзүбүз эле окутуп көргөзүп коебуз депчи. Башка дагы албетте көп нерселер, көп организациялар, билим берүү министрлиги да өздөрү дагы окутушту, бирок көйгөй ошол маалда мугалимдердин аларга жөн эле окутуп айтып бериш эмес, жандарында отуруп мынтип кнопкаларды басып көргөзгөн адам керек болду да. Ошон үчүн биз ошентебиз деп ойлогонбуз. Бирок биз жарыялаганда 1500дөн ашык мугалим заявка толтурду. Анан биз түшүндүк, биз андай биз ойлогондой вариант менен окута албаарыбызды. Анан биз ыктыярчыларга жарыя кылсак, менторлорго 300дөн ашык киши жардам беребиз деп заявкалар толтурушту. Анан ошондон баштап аябай процесс жүрө баштады да. Эмне деп айткым келет бул жерден? Албетте биз таптакыр ойлонгон эмеспиз, ушунчалыкка чейин биз жетип, мисалы бүгүнкү күндө мен өзүм жумушуман кетип, азыр жалгыз гана мугалим менен иштешем да. Бирок башында ошол маалда баштап атканыбызда биздин бир да жолу таптакыр оюма келмеген эмес, ушунун баарын тыштап мен өзүмдүн жакшы көргөн жакшы жумушумду анан бир түшүнүксүз, еще перспективасы белгисиз болгон Айсылайым, сиздики микрофонуңуз. Мынакей. Анан ошол маалдан баштап анан биз 4 поток менен баягы мугалимдерди окуттук. Мугалимдерди окутканда жөн эле баягы номинально окутуп көргөзүп койбой, биз деген бүт баарын ойлонуп чыгып, баягы кадимкидей эле жаңы онлайн курс түзүлүп калды да. Ал онлайн курсту Google Classroom'дан өткөрдүк, чтобы мугалимдер баягы окуган теориясын сразу практикада колдоно алгандай болсун деп. Анан алар еще өздөрүнүн Google Classroom'дарын жазышты, бизге баягы үй тапшырмасы кылып анан ошону берип аттык да. Ошолорду текшергенге да убактыбыз кетип атты. Ошентип аябай көп эмгек менен, көп ыктыярчылардын жардамы менен биздин 2 экспертибиз бар болчу. Бирөө Германиядан, бирөө Япониядан, биздин эле Кыргызстандын жарандары, кыздар, алар ошо эме душный болуп жардам бергиле да. Аябай чоң ыраазычылык билдирет элем. Анан ошолордун жардамы менен биз 1000 мугалимди 4 поток менен окутуп бүтүрдүк. Анан ошол маалда биз аябандай көп кандай десем мугалимдер менен сүйлөштүк да. Вот чынын айтканда прям жума сайын мугалимдер менен созвон болуп турчу Zoom'дан. Жума сайын алар менен сүйлөшүп, кандай көйгөйлөр бар, андан тышкары анан эмнени билишпейт, эмнени билишет, кандай окутуу жүргүзөт билим берүү министрлиги. Ошонун баарын угуп отуруп, анан биз декабрда ошо бүтүргөндөн кийин, 4 потокту тең бүтүргөндөн кийин биринчи орусча жаздык курстарды, андан кийин аны бүт баарын кыргызча котордук. Анан еще кыргыз тилдүү мугалимдерге ошо потокторду өзүнчө кетирдик да. Анан ошол маалда ошо көп мугалимдер менен сүйлөшүп атып, ошо көп көйгөйлөрү көп экенин түшүндүк. Андан тышкары көйгөйлөрүнөн дагы баягы бир эң негизги 3 эмени көрдүк да. Кандай десем, 3 спектр. Биринчиден бул мугалимдер аябагандай чарчагандай болуп сезилди бизге.
Анткени аябагандай жумуштары көп, отчеттору көп, кагаз жумуштары көп, ушундай экен. Экинчиден, жаңы мугалимдердин даярдыгы аябагандай начар. Анткени Арабаевага мисалы, сиздер баарыбыздар эле билебиз, Арабаевага ким тапшырат. Арабаевага ОРТдан жакшы балл албай калгандар баары Арабаевага барат дагы, алар андан ары мугалим болот да. Албетте бизде эң башында эле мугалимдер жакшы начар база менен эптеп септеп университетти бүтүп, анан мектептерге барышат. Ошондуктан дагы биздеги сфера образования аябагандай начар. Билим берүү сферасында аябай эме да, натыйжалары эми бүгүнкүдө баарыбыз көрүп атабыз кандай экен. Ошонун баары эң жаманы биздин окуучулардын мындай эме деген бар, функциональная грамотность деп коет экен. Бул PISA деген международный эме бар, оценка качества образования. Ошолордун текшерүүсүнө жараша 2009-жылы биз деген аяккыдан биринчи орун алганбыз да. Аябагандай начар депчи. Биздики деген мындай базовый деген уровень бар экен, биздики ошондон да кылды экен да. Азыр как раз ошо балдарга 2009-жылы 8-чү ушундай класстан алат экен, азыр как раз 28-29 балдарды. То есть в основном это биздин бүгүнкү функционирующий баягы трудоспособный население. Анан эмне кылалы дедик. Ошо декабрда ошондой түшүнүк келди, аябагандай көп көйгөйлөр бар экенин, анан көп көңүл бурулбай калганын бул сферага. Анткени болуп жаткан долбоорлор, инициативалардын баары алар окуучуга фокус кылышат да, а вот мугалимге фокус кылып, мугалимден баштаган мындай долбоорлор аябагандай аз экенин түшүндүк дагы. Анан ошол маалда эме деген ой жаралды, биз эме кылалы, жардамдашалы деп, анан ушундай онлайн платформа түзөлү дедик. Анткени региондордо доступ аз да, жакшы бүгүнкү күндүн актуальный, научно обоснованный бир билимине же болбосо курс повышения квалификации ошондойлорго доступ жок экен деп, анан онлайн платформа түзүп, ошо менен бирге курстарды жакшы билген, ошо сферада иштеген эксперттерге даярдаттылар деп ошентип ойлодук. Анан как раз ошо мартта биринчи инвестициябызды алдык. Биринчи инвестицияны алып, анан майдан баштап старт болду да, ошо разработка курсов и платформа. Анан азыркы күндө онлайн платформа бар. Октябрдан баштап, 21-жылдан октябрдан баштап платформада 3 курс, базовый 3 курсту жүргүзө баштадык, окута баштадык. Эң биринчи акча төлөгөн клиенттер келди бизге. Ага чейин бүт баарын окутканыбыз албетте акысыз болчу. Анан азыркы күндө бизде мынакей 3 курс, бул базовый деп коебуз, эң эме да, кандай десем, бүт мугалимдерге бул ылайыктуу курстар да. Муну билсе мугалимдер калганын уже баягы өздөштүрүп кете алышат. Андан тышкары биз азыр ошо Google инструменттер боюнча атайын мугалимдерге курс түздүк. Анан Гапыр Мадаминов деген аябай кыйын биздин агайыбыз бар Баткенде. Ал кишинин өзүнүн методикасы боюнча курстары бар. Ошонун бир курсу биздин платформада азыр чыгып, экинчи поток окуп атат. Андан тышкары ошо жакында эле Монтессори педагогика деп, ошо боюнча дагы эксперт өзүнүн курсун онлайн кылып, азыр биздин платформада өткөрүп атат. Анан эгерде ошо стартап катары айтып кетсем, биз ошо мугалим болуп биринчи инвестиция алгандан бери 3 акселерацияга катыштык. Чынын айтсам, ошо стартап кылган ал акселерация экен да. Анткени ошо маалда акселерацияларга катышкан маалда биз аябагандай баягы бүт күчүбүздү чогултуп, ошо жерден аябай көп нерселерге үйрөндүк да. Чынын айтсам, биз деген ушу мугалимди баштап аткан маалда мен бир дагы оюм жок болчу, даже түшүнүгүм жок болчу стартап деген эмне экенин, гипотеза эмне экенин, каздеп эмне экенин, гросс хакинг, ушундай нерселер, юнит экономика, ал жөнүндө эчтекени билчү эмеспиз. Бирок ошо акселерацияларга аябагандай ыраазымын, анткени ошолорго ошол жерден көп нерсени үйрөндүк да. Анан азыркы мисалы учурда биз деген кылып аткан ишибиздин баары ошого ылайыкташкан. Биз точно билебиз, жаңы курсту баштаардын алдында сөзсүз билиш керек. Барбы ошондой көйгөй?
эмелерде, потребительдерде же жокпу? Сөзсүз ар бир гипотезабызга, ар бир жасаган ишибиздин юнит экономикасын эсептейбиз. Анан ушундай нерселерди баарын акселерациядан алдык да. Анан акселерациянын да жакшы жери аябагандай трекерлердин жардамы аябай чоң болот экен. Анткени биз өзүбүздүн кашабызда өзүбүз жүрө бергенде кээде көрбөй каласың да, кандай көйгөй бар, кандай жаман жакшы жактары бар, мүмкүнчүлүктөр бар кандай. Ошону көрбөй калабыз. Трекерлер болсо алар баягы сырттан караган үчүн жакшыраак көрүшөт экен дагы. Анан ошолор менен иштеген аябай эме болот экен да, кандай десем, үзүрүн көрдүк да иши кылса. Азыр ушул катышуучулардан бир суроо жаралды деп жазышы мүмкүн да. Акселерация деген өзү эмне деп ошол боюнча түшүндүрүп берип кете аласызбы? Акселерация деген баягы кыскача айтканда ошо жаңы пайда болуп аткан стартаптарга жардам бере турган жер да. Ал жерден Программа, ошондой окутуучу программа. Окутуучу программа кыска мөөнөттүн ичинде не только теорияны окуйбуз, бизде эми баягы трекшн деп коет, ошону көргөзүшүң керек да ошо акселерация убагында. Ушул жерде точка Адан точка Бга кантип, анан кандай результат менен, анан кандай батыраак келдиң ишсе, ошо убакта аябагандай күчүң баарын топтоп ошого жумшасаң, чын эле аябагандай жакшы результаттар болот экен. Ошо, анан бүгүнкү күндө биз азыр 500дөн ашык мугалим биздин платформадан окуду. Майда биз биринчи инвестицияларыбыз боюнча отчет берип, экинчи инвестицияны алдык. Анан азыркы күндө биздин фокусубуз ошо биздин платформадагы курстарды, бир фокус ошо существующий бар курстарды көбүрөөк элдерге жеткирип, көбүрөөк мугалимдерди тартып келиш. Экинчиси бул жаңы авторларды өзүбүз эмес, эксперт болгон, ушул сферада эксперт болгон авторларды биздин платформага тартып, алардын курстарын онлайн кылганга жардам берип атабыз. Ошо эки фокусубуз бар. Кыскача айтканда, ушундай мугалим деген проект. Негизги албетте мен кичине стартап жагынан айтып кеттим. Негизи баягы эң башкы идеясы биякта ушу билим берүү системасынын деңгээлин жогорулатуу да, мугалимдер аркылуу, мугалимдин деңгээлин жогорулатуу аркылуу системага таасир этиш. Анткени орусча бир аябай жакшы выражение бар. Качество системы образования не может быть выше качества обучающих в нем учителей депчи. Эң туптуура сөз, анткени бизде жакшы деңгээлдеги билим берүү болбойт эгерде мугалимдерибиз жакшы болмоюнча. Ошондуктан биз күчүбүздүн баарын азыр ошого жумшап атабыз. В том числе и хотим, чтобы это было коммерческое, не так, что мы там донорларды алып келип алып, анан ошолор менен эле гана отура беребиз. Ал биздин оюбузча ал долгосрочно устойчивый эмес да. Ошондуктан ушундай стартап формасын өзүбүзгө ыңгайлуу деп көрдүк. Ошо. Абдан жакшы. Бул жактан мен улантабыңыз. Бияктан көргөнсүзүн негизги адамдар мугалимдер бул Бигимай менен Чынар бизде өкөдө основательницалар, өкөнүн сферасы башка, бирок ошо мугалимди чогуу жасайбыз. Бул ссылка мынанки биздин биякта сайт жок экен, бирок могу QR коддо сайтыбыз бар да, mugalim-ed.com. Абдан жакшы. Мен мугалимди абдан тааныйм. Кene сиз айтканда 20-жылы ошол волонтерлордун арасында мен да болгом деп айтсам болот. Мен жана менин мугалимим экөөбүз ошол катышып, бизге мен издеп таба албай койдум, электрондук мындай сертификаттарды дагы атайын бергенсиздер да, ошол ыраазычылык кат сыяктуу болгон сертификаттарды ошол беребиз. Атайын сиздер сабакты жаздырып, анан Google Дискке киргизип, мугалимдер аны көрүп, окуп, тесттерди аткарып, анан өзүнүн аягында бир онлайн сабагын көргөзүш. Ажат. Чоң рахмат сизге дагы. Ошондой болгондо, ошон үчүн мен ойлойм,
2 жылдын ичинде кичинекей демилгеден стартапка ушундай бир чоң платформа айланганын бул абдан жакшы бир Кыргызстан үчүн мүмкүн ойлойм. Бул дагы мындан чоңоюп, Орто Азия жана дүйнөдөгү мугалимдер үчүн мындай бир платформа болот деп. Анткени эгер мугалимдерибизди ошондой билим менен камсыз кылсак, алар ошондой окуучуларды тарбиялашса, анда ошол окуучулардан дагы стартаптарды чыгарган адамдар чыгат деп ойлойм. Бул жактан эми суроолордон бир эки суроо бар экен, мен сизге берейин. Келээрки жакынкы арада же болбосо убакытта бир эле мугалимдерге болобу же мындай толук башка окуучуларга, башка адамдарга дагы ушундай курстарды иштеп чыгарган болобу деп сураптыр да. Чоң рахмат, аябай жакшы суроо. Негизи биз деген баягы фокусубуз албетте мугалимдерде. Бирок ошол эле маалда вот Гапыр Мадаминовдун аябай жакшы бир айткан сөзү бар. Эгерде окуучунун бир канаты мектеп менен мугалим болсо, экинчи канаты бул ата-эне дейт. Анан экөө чогуу гана иштегенде ошондо окуучу бир ийгиликке жетет депчи. Ошо менен биз толук макулбуз. Ошондуктан азыркы маалда фокус мугалимдерде, бирок азыр эме жөнүндө да ойлоп атабыз да, ошо мугалимдерге эле эмес, ата-энелерге дагы курстарды чыгарып, аларды дагы ошо кандай маанилүү экенин билдиргенде болгон вовлекать этели депчи. Анан биз өзүбүз ошентип ойлоп атсак, бирок бизге башка компаниялар да чыгып атат. Мисалы, международный компаниялар же болбосо жада калса МВДдан чыгып атышат. Баягы бизде ушундай өзүбүздүн окутуучу курстарыбыз бар, өзүбүздүн сотрудниктерге. Силердин платформа аркылуу онлайн кылсак болобу депчи. Анан биз андайды ойлогон эмеспиз, бирок бизге бул албетте жөн эле как источник монетизации, поэтому эмнеге жок да. Бирок ал кайрылгандарга беребиз, бирок кандай десем, өзүбүздүн фокусубуз бул ата-эне менен мугалим болот. Абдан жакшы. Эгерде бул дагы башка суроолор болсо, мен ойлойм чаттан же болбосо башка аягында жооп берсеңиздер болот. Анда эмесе биз бүгүнкү онлайн вебинарды уланта беребиз. Негизги азыркы санарип жашоодо 3 бир чакыруу бар экен. Ошону ар бир 21-кылымдын адамы дейбизби же санарип инсан дейбизби, санарип адам дейбизби, ошону кылганга мындай чакырууну ошол кылганга аракет кылыш керек экен. Биринчиси бул атайын кофейнядан, ошондой жакшы жерлерден онлайн удаленно баягы аралыктан иштеп көрүү керек экен, ошо ноутбук менен барып өзүңдүн кесибиң боюнча. Экинчиси подкаст жаздырып көрүшүң керек экен. Видео подкаст болобу, аудио подкаст болобу, ошондой жакшы бир эл уга турчу, көрө турчу материал. Жана үчүнчүсү бул өзүң стартап ишке ашырыш керек экен. Айылдан болобу, шаардан болобу, дүйнө жүзүнө чыккан стартап болобу, эң бир керектүүлүүчү стартап иштеп чыгышың керек экен. Ушул адамдардын бирин аткарган адам бизде бүгүн кошулуп турат. Ал адам аты Болот мырза. Болот мырза, сиз бизди угуп жатасызбы? Ооба. Угуп жатам. Негизи эле ошол стартап деген эмне? Сиз өзүңүз ошол стартап боюнча кандай келдиңиз? Стартапты ушундай кандай чоңойтуу керек? Инвестиция деген эмне? Инвестицияны кантип издеш керек, кантип алыш керек? Ошол боюнча сөз кылсаңыз болот. Ал эми Болот мырза, өзүңүздөр билгендей, Ava робот, Selfie робот стартапынын башкы инженери, негиздөөчүлөрүнүн бири деп дагы айтса болот. Нарын областынын Ат баш районунда жашап эле дүйнөгө ушундай чоң бир стартапты ишке ашырып жатат. Эмесе Болот мырза, сөз сизде. Рахмат, Тажибек мырза. Мен дароо эле биздин продукция Ava боюнча айтып кетсем, толук картина сүрөт көрүнбөй калат болуш керек. Башкы эмнеден келип чыккан бүт окуяны 20 мүнөттүн ичинде айтып бергенге аракет кылайын. Мен өзүм, менин атым Болот. IT технологияларга 2007 жылдан бери аралашып келатам.
Именно стартап ушу компанияларды баштоо боюнча мен 2014-жылдан бери иштеп келем. Ошол 2014-жылдан бери азыркы учурга чейин 4 жолу мындай айтканда банкрот болгом. 4 стартап башка сфералардан ачып. Анын ичинде доска объявлений бар болчу. Ошол эле биздин азыркы Лалафого окшогон доска объявлений, сайт знакомств таанышы борчу. Андан башка чыгарганыбыз газета дагы чыгарып көрдүк. Анан ошол стартаптар банкрот болгондо чоң сабак алат экенсиң. Менде ал кездерде акселератордор жаңы элеки Айслайым да айтып кеткендей, акселераторлор жок эсе болуш керек, анткени тапкан эмесмин. Мен башка ошо маркетинг менеджмент боюнча жана Алекс Иновский Нью-Йорктогу мультимиллионер бизнесмендин курстарынан окудум. Брайан Трейсинин курстарынан өттүм ошол убактарда. Андан кийинки ошо 4 компания банкрот болгондон кийин мындай такшалып опыт алып, анан ошо Англияда бир досум бар эле, мурдакы клиенттеримдин бири. Анан ошол ушундай бизнес баштабайлыбы чогуу мага кошул деп калды. Анан ага кошулуп чогуу сооснователь болуп кирип иштей баштадым. Ал компаниябызда биз немелерди жасачубуз да, аналитика. Видео, допустим, теннис же гольф оюндарына ойногондо ошол эле үйрөтүү боюнча Европада аябай өнүккөн. Теннис, гольф бизде аябай өнүккөн эмес. Ал жерде ар бир ошо окуучу, мугалим аякта дагы мугалим проблемасы аябай чоң да. Анан биздин задача ошону автоматташтыруу болчу да. Мисалы, ар бир окуучу ар бир ударын жакшылатканда канча жакшылады, ошону анализдеген искусственный интеллект менен, кол менен жасалган акыл эс менен, AI менен анализдеп туруп, анан ошого отчет бериш керек да, максат. Андан кийинки проблема, ар бир окуучуда эле жанына тартып жүргөн киши жок да. Ошондой проблема болгондо жанынан тартып жүрүп эле артынан тартып мындай удар биягына чуркаганын тарткан проблема болуп, биз ошого решение издей баштадык. Анан ошондон бизге Ava селфи роботубуз. Ошол Ava келип идея чыкты. Мунун эң биринчи прототипин арзан эле жасадык. Корпусун 3D принтер менен эле чыгарып, биринчи прошивкасын жазгандан кийин приложениясын жасып, анан иштетип көрсөк, мындан чоң потенциал көрдүк да. Азыр презентациям бар болчу да. Азыр 1 мүнөт. Экран көрүнүп атабы? Экраныңыз көрүнүп атат. Так. Анан Ava идеясы келип чыкты. Бул Ava приложениясын жасып, андан кийин биз башка приложениясын жазгандан кийин башка ошол Англиядагы колдонуучуларыбызга берип көрдүк да. Ал колдонуучуларыбыз колдонуп, приложенияны колдонгондон жакшы отзывдар келди. Андан сырткары жакшы отзывдар келгенде кинорежиссер Тони Холк деген дагы бир комедиант, ошо Англияда жашаган комедиант, биздин ошо таанышыбыз эле. Ошого дагы берсек, буну кино дагы тартса болот экен, жакшы идея экен дегенде, ошо чоң потенциал көрдүк да. Бул устройстводончы, түзүлүштөн. Анан муну биздин бул экспериментальный продукт болуп аткандан кийин
чоң өсүүсүнөн акча вложение кылбастан ошол жерде краудфандинг деп элге Kickstarterге чыгарып көрдүк. Максат $30,000 болчу. Анан ошо Kickstarterден башка элдер кызыгып, ошонун продуктту көрүп, анан предзаказ кыла башташты. Анан ошо Kickstarter краудфандинг убактысы бүткүчө биз койгон максаттан ашты. Ал краудфандинг бүткөндөн кийин экинчи краудфандинг Американ системасында Indiegogo дегенге чыгардык. Ал жерден дагы баары чогулуп ошо $50,000 тегеретеси болду. Анан ал бизге серийный производство алганга толук эң минимальный риск менен ошо серийный производствого чыгарганга, именно массовый чыгарганга мүмкүнчүлүк алып, азыр ошол Ava устройство чыгып, Европанын Amazon платформасында Европада, андан сырткары азыр бир 1,5-10 күндөй болуп калды, ошо 10 күндөй болуп калды. Эмеге чыгарып атабыз? Американын рыногуна. Ошо андан сырткары ошол Ava'ны жасагандан кийин эле дагы бир неме болгон, идея. Приложениясы жок, өзү устройстводон независимый дагы бир устройство жасашыбыз керек экен деп, ошо Kickstarter башталып аткан убакытта срочный бир прототип проектировать этип жасадык эле. Аныбыз дагы жакшы ийгиликтүү Kickstarterден кабыл алынып, азыркы учурда ошо прошивкасын жаңыдан бүтүп атам. Мен ошо прошивкасын окончательно штрихтерин жазып, толугун бүтүп эметип атабыз. Так. Анан башка конкуренттер менен дагы азыр катуу ушу функционалдардан жарышуу болуп атат. Бизде чоң Силиконовая долинада ошо биздин чоң конкурентибиз бар. Ошону менен функционалдарды ай сайын жаңы функционал чыгарсак, кийинкилер кайра жаңы функционал кошот, ошентип конкуренция чоң болуп атат. Мындан сырткары дагы инвесторлорду ошо Kickstarter менен эле, краудфандинг менен эле таптык. Азыркы пландар боюнча январь айында ошо бизди Лос-Анджелесте ярмаркага чакырып атат. Ошол биздин устройствону ярмаркага чыгарып, анан чоң инвестиция алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Эми январда дагы Кудай буюрса кандай болот көрөбүз го. Так, продукт тууралуу ошол бардык ошо Zoom Live, андан сырткары Skype, башка полностью лайв болгон платформаларга иштей берет. Буга даже жана GoPro камераларын койсо болот, же жөнөкөй эле камера койсо болот, ошо 2 килограммга чейин. Анан сизди ээрчип мындай оператордун ролун аткарып тарта берет. Андан сырткары ошо проектти чыгарганда бизди Ava'да сыйлыкка ээ болдук. 2002 жылы BC'де жакшы передача бар, жанакы венчурный инвесторлор Dragon Den деген программасында ушундай стартаптар келип, анан презентация кылып, анан ошол мындай телевидениядан инвесторлорду табышат да. Ошондо неме Theo Peptis деген бизнесменден сыйлыгын алганбыз. Экраныңыздарда көрүп атсаңыздар керек. Андан сырткары бизди ошо жаңы инновация технологиялары деп BBC Click'тен дагы чагылдырылган. Азыркы учурда ошо үстүнөн катуу иштеп атабыз. Экинчи модулу бүткөнү калды. Биринчи Ava модулубузду полностью тест текшерүү процессинен өтүп, эми функционалдарды ай сайын жаңы функционалдарды кошуу процесси, а экинчи модулду
жаңы прошивкасынан бүтүп атабыз. Азыркы бир 3 жуманын ичинде буюрса мурда предзаказ кылган элдерге экинчи модулдагы жеткиргенге даярданып атабыз. Ошо. Суроолоруңуз жок беле? Суроолор чатка келиптир. Ислам мырза бериптир. Brain Tracing курсу сизге канчалык пайдалуу болду? Brain Tracing курсу аябай жакшы болду. Мен толук баардык китептерин окуп чыккам Brain Tracing. Андан сырткары өзүнүн курсуна да катышып берсе, ошо китептегилер деле мындай айтканда пересказывать этет, бирок ошо курстун ичине катышып атканда жаныңдагы башка кишилер менен мындай комьюнити контакт создавать эткенге жакшы ыңгайлуу болот да. Ошол менен ыңгайлуу болуп, тааныштарды, туура тааныштарды тапканга дагы жакшы дөбөлгө түшкөн. Сиз айттыңыз, туура тааныш. Иә. Сиз айттыңыз, туура тааныштарды түзгөнгө дагы мындай чоң жардам берет деп. Бул стартап Лондон, ошол Англиядан башталыптыр. Анан азыр сиз Нарын облусундасыз. Ошол Нарын облусунан ошол дүйнөгө чыгып иштөө кандай болуп жатат? Дүйнөгө эми интернет болсо, мен Нарын областынан сырткары тетиги Кытайга чектеш жакын болгон Казбек деген айылында жүрөм азыр. Ошол жакта бир иштерим бар болчу, ошону менен азыр телефонум менен эле онлайн чыгып атам. Мобилде. Анан иштегенде интернет менен эле свет болсо, электричество. Ошону менен любой жерден эле код жасап алып, ошол биздин agile гибкий методология системабызда тикет задачалар бар, ошолорго бөлүп эле тиги Telegram, ошо Zoom'дар менен маалымат алмашып эле иштей беребиз. Анан чоң деле иши кылып интернет анан жакшы тарткан 4G интернет, минималь 4G интернет менен эле свет болсо болду. Жакшы. Анан бул жактан дагы Facebook'тан дагы суроо балалары бар экен. Ошол селфи роботту Amazon'дан сатып атат деп эдиңизби? Баасы канча турат, кандай? Биздин официальный сайттан көрсөңүз болот. ava.website деген дарекке кирсеңиз, ошол жерде толук бардык биздин продукция, жаңы чыгып аткан продукциялар боюнча дагы маалыматтар бар. Ошол жерден окуп алсаңыз болот. Абдан жакшы. Эгерде суроолоруңуздар болсо, өнөрлөм дагы чатка жазып Болот мырзадан ала алсаңыздар болот. Ал эми биз болсо кийинки жанакы дагы бир ойго келип кетти да, кечиресиз. Жана туура тааныш деп атпаймынбы? Туура тааныш дегенде бул рычаг деген понятие бар да. Мисалы, 1 тонналык мындай бир нерсе болсо, ошону өзүңдүн канча күчүң менен болсо да кыймылдата албайсың да. Мындай узун таякты алып же ломду алып туруп мындай астына салып туруп койсоң рычаг мененчи, ошондо жеңилирээк кыймылдатасың да. Ошол эле тааныштар, туура тааныш деген ошо рычаг тааныштар болот да. Ким ошол балким инвесторду тааныйт же ошол керектүү маркетинг боюнча жакшы опыты бар же ушундай тааныштар болот. Сен бизнесиңе дагы жакшы кыймылдап, бат кыймылдашына өөлгө түскөн мындай тааныш, туура ошо комьюнити курстарга барган туура да. Менде да бир жакшы бир суроо жаралып калды да азыр сиз айтып аткан кезиңизде. Сиз презентацияңызды көрсөтүп кетсеңиз, мага чейин сиздин ошо Ava робот, селфи робот стартапына бир америкалык конкурент бар деп. Анан ушул стартаптардын бири-биринен кайталанышы же болбосо конкуренциядан кандай бир жол менен чыгышы керек? Бул кайталануу деле эмес. Негизи кайталануу деп айтсак, мисалы Samsung, Xiaomi, iPhone сыяктуу эле да. Ар бирөөнүн өзүнүн функционалдары бар. Мисалы Mercedes менен Audi же Opel же Volkswagen дегендей да. Ар бирөөнүн өзүнүн ар бир колдонуучуга керектүү функционалы болот да. Баары эле тигинин клону, дубликаты эмес да.
Ошондо бул уникалдуулугу туурабы? Биз ар бирөөбүз конкурент болгондо окшошуп кеткен функционал бар. Эми машинеде рульдар окшош, сидениясы окшош дегендей да. Бирок функционал ички мотору башкачараак болот, объему башкачараак болот. Кээ бир функционалдар биздикинде кээ бир функция ички сырткы общий задачасы бир болгону менен ички функционалдары кээ бирөө башкачараак болот. Анан уникалдуулугу деп дагы сөз болгондо, бул баягы жасалма интеллект менен эң башкы ролду ойнойт деп айттыңыз. Интервью берип отургуларга да бул суроо берилген болуш керек. Сизге Илон Маск өзү Америкага эң бир адам, дүйнө жүзү боюнча да эң бир адам, бир нече көптөгөн ийгиликтүү стартаптардын ээси. Ошол жасалма интеллект адамдардын баягы жумушун сүрүп чыгат, ошол жасалма интеллект аткарып калат деген ой берген да. Анан сиздин стартап боюнча дагы бул оператордун ролун ойноп жатат. Негизи эле ошол жасалма интеллект бул учурда кандай ролду ойноп жана кийинки келечеги кандай? Анан да экинчи суроо, биринчи суроого жооп бериңиз, анан мен кийинкисин талкуулап коем. Бул суроону аябай көп беришет да мага. Бирок дайыма ошондой эле жооп берем да. Мисалы бир профессия кесип жоголсо, мисалы бир 200 жыл, 100 жыл мурун канча толтура профессия бар эле. Ар кандай түрлүү кесиптер бар болчу. Ошол эле Европада мисалы жанакы каменщик неме балта менен ташты түз чаап берген таш чапкыччу кесиптер бар болчу да. Мисалы аны каменщик депчи. Анан азыркы учурда ал кесип жоголуп кетти, анткени технология, техникалар бүт алмаштырып атат, более эффективдүүрөөк жасайт. Бирок ошол эле маалда кайра жаңы кесиптер пайда болот да. Мисалы могу IT кесиби деле жок болчу да илгери. Ким программа жазмак эле, компьютерлер жок болсочу. Анан компьютерлер бар болуп канча миллиондогон кишини кесип менен камсыздап атат. Искусственный интеллект деле бул биологический тирүү мээнин эле имитациясы да. Маалымат бересиң, обучать этесиң. Анан кайра сага приблизительно ошол үйрөнүлгөн база менен сага бир жоопту берет да. Анан келечекте ушунча өнүгүп кетип, кишинин ушу сознаниясы бар болуп, анан эмоциялары бар болгон деңгээлге жеткиче дагы көп жыл жашаш керек го. Эми биз жетебизби, жетпейбизби билбейм, бирок ушундай темп менен өнүгүп кетсе, балким жетебиз, жетпейбиз, бирок бул дагы суроо да. Философский вопрос да. Көп эле ушундай Илон Маскка окшогондор мындай сенсация кылып баары мени уксун дегенде баарын коркутуп айта берет, бирок искусственный интеллект азыркы деңгээли менен жаңы элеки кишини замена кылып жана терминатордай болот деген это пока фантастикараак да, балким келечекте болордур. Эми ким билет, биз дагы жетебизби, жетпейбизби. Бирок эми биз 60 жылдын ичинде жетип кетет дегенден алысыраакмын да. Анткени сознанияны жаратыш мындай чоң задача да, азыркы алгоритмдер менен жетпейт го деп ойлойм да. Мындай кээ бирди айтса кээде күлкүм келет да. Эми анткени өзүң иштеп жүрүп анан жанакындай болуп кетет дегендечи. Абдан жакшы. Болот мырза, рахмат. Мен ойлойм аягына чейин катышып жана ошол вебинардын учурунда суроолор жабылып калса да сизге жооп бересиз деген ойдобуз. Ал эми биздин катышуучуларга мен айта кетчү нерсе, YouTube, Facebook баракчаларынан катышкан катышуучулар ошол жактан чатка жазсаңыздар болот. Ал эми Zoom аркылуу катышкан катышуучулар сиздер да чатка жазып суроолоруңуздарды алсак болот. Дагы бир суроо так келип калыптыр, ошол үчүн мен берип кетейин. Стартап менен иштөөдө кандай көйгөйлөр болот дейт? Бул эми абдан узун болбойбу? Стартап менен иштегенде эң чоң көйгөйлөр бүт эле башка компанияларда эле болуш керек, кадр проблемасы. Определенный сфераларга, мисалы бир ушу IT тарабына келгенде эле көп сферадан сен основатель болгону менен көп сфераны кандай профессионал болсоң деле ошондой бүт тарапты камтыган профессионал боло албайсың да. Мисалы IT жагынан мен убактымды кетирип окусам, мисалы экономика же менеджмент жагы алып кетет да. Анан
ошол стартапты баштап атканда ошо кадр проблемасы именно жанакы машине сыяктуу эле да, ар бир дөңгөлөгү, мисалы сен астыңкы бир дөңгөлөгү болсоң, башка дөңгөлөктөрдү туура табыш керек да, чтобы мындай ордунан кыймылдаш үчүнчү. Мисалы футбол сыяктуу деле. Ар бир защитасынын өзүндө, полузащитада өзүндө, нападающий өзүнүн ролун так жакшы аткарса, ошо эң чоң көйгөйү кадр проблемасы. Кадр өзүнүн кесибин жакшы билген, анан профессионал болсо, именно жанакы футболдогу оюнчулардай өзүнүн функциясын аткара билсе, анда стартап мындай жеңилирээк жылат да ордуна. Бул сиз, менин оюмча, бул баягы команда, стартап бир эле жалгыз адам менен болбойт, бул бир команда аркылуу болот. Анан ошону башында дагы лидер туруу керек деген ойду. Ал мисалы один воин в поле не воин дегендей, мисалы Манас 40 чороосу жок Манас болмок эмес да. Мисалы да. Мен Манасмын деп эле Коңурбайлар менен жалгыз согуша алмак эмес да. 40 чороосу ар бирөө функциясын аткарат да. Ошо сыяктуу эле стартапта деле ошондой. Абдан жакшы. Суроолор болсо чаттан окуп жооп берип коесуз деген ойдобуз. Биз уланта беребиз. Кийинки спикерибизди силерге тааныштыралы. Нарын шаарынан, Нарын облусунан Ош облусунда иштеп жаралып жаткан стартап боюнча сөз кылабыз. Бир нече жылдар мурун ошол Ноокат жергесинде Ноокат нет деген Ноокат интернет тараткан атайын компания болгон. Аларга биз кыргыз интернет коому дагы көптөгөн жардамдарды берген. Анткени кыргыз интернет коомунун, биздин коомдун эң биринчи башкы максаттарынын бири бул интернетти баарыбызга жеткиликтүү кылуу. Андан кийин гана ошол интернеттин пайдасы менен интернеттин алкагында иштеп, баштап жана өнүгүү жолуна баруу. Азыр кичинекей Ноокат нет деген компания Эмилге деп айтсак болот, чоң Элетком деген компанияга, интернет провайдерге айланган. Билесиздер, бир нече көптөгөн ошо колдонуучулары бар. Ал эми ошол колдонуучулардын ар бир ай сайын тарифинин акчасын алып, аларга интернеттин күйгүзүп төлөбөгөндөрдүн наркына жылдырган иштер жүргүзүү үчүн атайын бир программалар керек. Ошол программанын идеясын чыгарган Бишкек шаарынан, Кыргызстандан көптөгөн атайын стартап демилгелерин, стартап конкурстарынын ийгиликтүү аяктап, ийгиликтүү программа окуулардан өтүп, жана ошолордон жеңишке жеткен Исламбек мырза бар. Анда эмесе сөз сизде. Саламатсыздарбы? Менин атым Исламбек. Мен ошол бүгүн стартап эмне деген тема боюнча сүйлөшөбүз сиздер менен биргеликте. Эң эле алгач мен экранды сиздер менен бөлүшүп алайын. Экран сиздерге көрүнүп жатат болуш керек, Жакшы көрүнүп жатат. Мен азыр бул жерде эң эле алгач стартап деген өзү эмне, ал кайсыл баскычтардан басып өтөт, жана биздин Элетком стартапыбыз кантип ишке ашып кетти, ошону ушул презентациянын негизинде түшүндүрүп кетейин. Элетком деген стартап түшүндүрүштөн мурда ошол стартап деген өзү эмне экенин түшүндүрүп кетейин. Стартап деген бул ошол кичинекей бир компания же болбосо кичинекей бир проект деп айтсак болот. Ал проект бир продукт болуп, толуктуу бир продукт болуп чыга элек болот эң башында. Аны ошол рынокко чыгарып, текшерип, анализдеп, келечеги барбы, жокпу деген суроого эми эч ким эч качан так жооп бере албайт, бирок белгилүү бир гипотезалардын негизинде ишке ашырса болот деген бир проект болуп эсептелет. Ошол эле учурда мисал катары ошол өзүбүздүн стартапты мисал катары келтирип кетейин. Биздин Элетком деген стартапыбыз бул Элетком платформасы деп аталат. Элетком платформасы кандай стартап жана кайсыл көйгөйдү чечет? Идея кайдан келди дей турган болсок, эң эле алгач
Кыргызстанда интернет негизинен дүйнөлүк стандарттагы интернет бар. Бизде ошол дүйнөлүк стандарттагы интернетти камсыздап берген мамлекеттик Кыргыз Телеком, андан сырткары жеке компаниялар бар. Алар ошо мисал катары айтар болсок Skynet, Сайма, Мегалайн жана ош облусунда азыр биз иштешип жаткан ноокатта интернетти камсыздаган ноокат интернет компаниялары. Бул компаниялар бардыгы өз ишин аткарып кетүү үчүн бир программага муктаж болот. Мындайча айтканда, бир программаны колдонуп, алар компаниясын башкарат. Ал компания бир интернет провайдер компанияны эзестетели, ошол эле биздин иштеп жаткан ноокат интернет компаниясы. Интернет компаниянын ичинде сотрудниктер болот, андан сырткары анын абоненттери болот, ушул товарлары болот өзүнүн. Мындайча айтканда, компаниянын кандай көйгөйлөрү болсо, ошол көйгөйлөрдүн баарын бир платформанын негизинде чечип беребиз. Клиенттер, абоненттер интернетке акча төлөшү мүмкүн, же болбосо сотрудникке зарплата берилиши мүмкүн, сотрудник жумушка келбей калышы мүмкүн, келиши мүмкүн. Ушул суроолорго жооп бере турган, ушул проблеманы чече турган компанияга бир өзүнчө бир платформа Элитком болуп аталат. Бул негизи аябай чоң бир платформа, бир чоңураак сүйлөшүүнү талап кылат, бирок кыска нуска айтып өтүп кете берейин. Эң негизгиси бардыгы биринчи очередде ошол идеядан башталат. Мен ошол 2020-жылы пандемия убактысында айылга келген кезде ошо ноокат интернет компаниясы менен биргеликте иштешип калып, ошол жактан бул Элитком платформасынын идеясы ошол жерден башталган. Кыргызстанда биздин Кыргызстандын өзүбүздүн өндүрүп чыккан эч кандай бир продуктубуз жок, чтобы ошол интернет провайдер компаниялар ошол программаны колдонуп өзүнүн көйгөйүн чече ала турган. Ошондуктан биз өзүбүздүн бир продукт болсо, ошол продукт менен Кыргызстандагы интернет провайдер компаниялар өздөрүнүн проблемасын чече алса деген идеянын негизинде баштаганбыз. Эгер өзүнүн продукт жок болсо, алар кайсы программаны колдонуп жатат деген суроо пайда болот. Албетте алар ошол чет өлкөдөн сатып алынган программалар колдонуп жатышат азыркы учурда. Идеядан башталат баары. Идея жаралгандан кийин аны ишке ашыруу үчүн эмнелер керек болот? Идея жаралды. Эми ишке ашырыш үчүн биринчи очередде команда түзүш керек. Командада ар кимдин өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек. Ошол Болот Калил мырза дагы аябай сонун мисалдар менен айтып кетти. Машинада да обязательно бир 4 дөңгөлөк болуш керек. Бир дөңгөлөк жок болуп калса, 3 дөңгөлөк менен жүрө албайт. Ошол сыяктуу эле командада дагы мисалы эгер программасын жасап чыгыш керек болсо, разработчиктер керек болот. Андан сырткары разработкасын эле карап койсоң, проект ишке ашып калбайт да. Даяр бир продукт жасалган болушу мүмкүн. Аны сатыш керек болот, аны башка бирлөргө жеткириш керек болот. Ошол эле учурда бул стартап деген бул жаңы компания, жаңы ишке түшүп жаткан, мындайча айтканда азыркы учурда пайда алып келе элек болот көбүнчө. Пайда алып келе элек, значит, ага кандайдыр бир ресурс, акча каражаты коротулуп жатат. Ошо акча каражаттарын туура колдонуп, максатка туура жетиш үчүн өзүнчө бир менеджерлер керек болот. Бизнес жагын ойлонуштуруп, акча каражаты кайсыл тараптан келсе туура келет деп маркетологдор керек болот. Жана ошол дизайнерлер, SMMдер, реклама кылыш үчүн таргет кадение дагы бир специалисттер керек болот. Жалпысын айтканда, бир ишеничтүү бир команда. Ар кимдин өзүнүн жоопкерчилиги, ошол туура кадрларды табып, туура жоопкерчилик менен команданы түзүү керек болот. Кийинкиси, стартапта идея жаралды, команда түзүлдү. Экөөсү чечилгенден кийин эми стартаптын өзүнүн жашоо убактысы деп койсок болот. Мисалы, адам деле биринчи төрөлөт, жашайт, студент болот. Ошол сыяктуу стартаптын дагы жашоо эмеси башталат, идеядан башталат. Идеяга келгенден кийин команда түзүлөт. Команда түзүлгөндөн кийин ошол продукту өндүрүп чыгып, рынокто текшерип көрүш керек болот. Ал ийгиликке жетеби же жетпей калышы мүмкүнбү? Буну текшериш үчүн толук турда бир продукту даярдап текшерүү шарт эмес. Эң эле алгач биринчи очередде тест кылып текшерип көрүш үчүн MVP деп коет, Minimal Viable Product. Минималдуу турда бир продукт жасап, ошону маркетке чыгарып текшерип көрөбүз. Бул определенный бир аудитория менен текшерип көрсө болот, же ал компанияга арналган болсо, бир компанияга иштетип текшерип көрсө болот. Ошол сыяктуу. Мисал катары Facebook'та айта турган болсок, Facebook азыр дүйнөлүк рынокто иштейт, дүйнө жүзү боюнча ошол бардык адамдар азыркы учурда Facebook колдонот, бирок сразу эле дүйнө жүзүнө тарап кеткен жок. Ал Марк Цукерберг ал стартапты баштаганда эң эле алгач өзүнүн ошол достору менен сүйлөшүп, андан кийин ошол группалаштары ошол
Facebook деген ошол интернет желесиндеги соц тармакты колдонуп баштаган, андан кийин университет боюнча колдонушту, кийин ошол бир штат боюнча колдонушту, кийин ошол USA Америка боюнча колдонушту, андан кийин Америкада да колдонгондон кийин андан кийин дүйнөгө ачылды да. Ошентип масштабирование болуп чоңоюп кете берет стартап. Жана айтып кеттик, бир стартапты текшерип көрүш үчүн полноценный бир продуктты жасап алып ашыкча расход кылынбайт эч качан. Анын прототипи жасалат. Прототипти ар кандай түрдө жасаса болот. Эң тез ошол 2 жумада жасалат, көбүнчө 2 жума, 2-3 айга чейин созулушу мүмкүн. Ошол прототипти жасап, рынокто ошол реалдуу клиенттердин негизинде текшерип көрсөк болот. Мисалы биз Eletcom стартапты айта турган болсок, Eletcom стартапы биз проектти биринчи ошол биз деле прототип жасаганбыз. Прототип жасагандан кийин ал прототипти өзүбүз ошол компанияда колдонуп көрдүк. Ошол Nokat интернет компаниясында биздин продукт колдонуп көрүлдү. Жана ошол жерден плюс минустарын байкадык. Бул биздин жасаган продуктты башка компаниялар да колдонобу? Колдонсо эмне үчүн колдонуш керек? Өзгөчөлүктөр болот албетте. Ошолор боюнча иштештен мурда биз толук түрдө бир продуктты жасаш үчүн мисалы өтө көп убакыт кетет. Жана биздин продукт азыр деле толук жасалып бүтө элек. 2023-жылга жасалып бүтөт деген план үстүндө иштеп жатабыз. Аябай көп убакыт кетип, аябай көп расход кетмек. Ошондуктан эң алгач биз прототипти жасап, реалдуу клиент менен, реалдуу сотрудниктердин, реалдуу клиенттер үстүндө текшерип көргөнбүз муну. Жана прототип жасаганда дагы өзүнчө задачаларга бөлүп, бул көбүнчө ошол программисттерге тиешелүү болуп калат. Жана ошол айланып келип эле кийинки маселе бул акчага такалат. Идея жаралган, команда түзүлгөн, бизде прототип дагы текшерип көрдүк. Значит, бул проект иштетсе болот. Бирок бул проектти жасап чыгыш үчүн разработчиктерге, программисттерге акча бериш керек болуп калышы мүмкүн, же болбосо буга башка бир ар бир стартаптын өзүнө тиешелүү бир специалисттер болот. Ошол кайсы көйгөй чечип аткан болсо, ошого жараша бир специалисттерди табып, ошол специалисттерге мындайча айтканда кадрларга акча төлөш керек болот. Андан сырткары башка сервистер колдонушу мүмкүн, офистер арендага алынышы мүмкүн. Жалпы эле ошол идеянын ишке ашып кетип бир ийгиликтүү бир компанияга айланышы үчүн албетте акча каражаты керектелет. Акча каражатын кантип чечебиз? Инвесторлорду таап, инвесторлор менен сүйлөшсөк болот. Инвесторлор белгилүү бир суммада инвестиция кылышат. Инвестиция кылгандан кийин алар ошол эң аягында белгилүү бир договордун негизинде доляга отурушат. Бул инвестор менен баардык нерсени мындайча айтканда биргеликте бөлүшөбүз. Анткени бул стартапка эч ким гарантия бербейт. Ал мисалы бир проектке $10 000 вложение болгон болсо, $10 000 инвестиция берген болсо, жана ошол эле учурда айтайлы 30% же болбосо 50% бир доляга отурган болсо инвестор, анда бул проекттин ишке ашып кетишине эч ким кепилдик бербейт. Ошол эле учурда инвестордун акчасы күйүп кетиши мүмкүн, жана бул жакта стартапты жасап жаткан адамдардын өзүнүн эмгеги жокко кетиши мүмкүн. Албетте эч качан жөндөн жөнгө жокко кетпейт. Белгилүү бир себептердин негизинде болот. Ага биз кийинки немеден өтөбүз. Доскага бирөө сызып салды окшойт, Так. Досканы бирөө ойноп жатат. Кандай кылсак болот? Так. Ажыбек мырза, 1 мүнөт убакыт. Мен сиз уланта бериңиз, мен азыр маселени чечип турам. Инвесторлор менен иштешибиз керек болот. Бул бир варианттардын бири. Андан сырткары Кыргызстанда реалдуу мисал катары айта турган болсок, биз бир проект ишке ашырыш үчүн эмнелерди кыла алабыз деген суроо боло турган болсо, бул ошол биринчи очередте акчаны вложение кылыш үчүн акчаны өзүбүз вложение кылабыз, чөнтөгүбүздөн акча кетиребиз эң эле алгач. Андан сырткары грант алсак болот. Грант алыш үчүн Кыргызстанда Аракетчил деген бир фонд бар, активдүү иштешип жатат. Азыркы учурда биз ошол Аракетчил фондунан биз өзүбүз дагы грант алып көрдүк. Ар кандай суммада $2 000, $5 000, $10 000 ошол проблемага, көйгөйгө жараша гранттарды беришет. Бул мен өзүм карап көргөн реалдуу примерлерди айттым. Андан сырткары грант берген ошол Толтура, Soros, USAID сыяктуу грант берген фонддор көп. Жана стартапка дагы бир акча каражат таба турган бир булактардын бири бул ошол банктан насыя алса болот. Албетте бул дагы өзүнчө бир чоң тема. Андан кийинкиси болсо ошол
эмеден краудфандинг деп коет. Кимдир бирөөлөр бул проектке акча каражаты бөлүшү мүмкүн. Дүйнөлүк немеге жарыяласак, Kickstarterге же болбосо дагы бир фонддорго донейт кылып, бул проект ишке ашып кетиши мүмкүн. Акча каражаты ар ким аз-аздан төлөп, көпчүлүк менен белгилүү бир суммада акча топтолуп, ошону менен дагы кайтарымсыз, кайтарымсыз, ооба, кайтарымсыз бир акча Анан каражаты менен. краудфандинг бул эки бөлүк нерсе экен. Ооба. Ооба, инвестицияда кайтарып бериш керек болот. Краудфандингде акчаны алабыз, иштетебиз. Грант деле ошол белек катары келет. Грантты алабыз, иштетебиз, ошону менен кетет. Стартапка ушул сыяктуу акча каражаттарын, акча булактарын тапсак болот. Ошонун негизинде анан дальше ишке ашып кетебиз. Биз дагы өзүбүздүн проектти ишке ашыруу үчүн эң алгачкы өзүбүз акча каражатын бөлгөнбүз Eletcomго. Ошол $10,000 чейинки суммада вложение кылып, андан кийин дагы бир нече суммада инвестиция алып, ошол инвестициянын негизинде азыркы учурда иштеп жатабыз. Стартаптын ошол инкубаторлор менен иштешсе болот. Ошо Кыргызстанда биз азыркы учурда буга чейин иштешкен реалдуу пример бул ошол Accelerate Prosperity деген фонд бар. Бул фонд акселерация өткөрөт. Акселерация деген ошол accelerator, acceleration, ылдамдатуу деген түшүндүрөт. Сөзмө сөз которо турган болсок, мындайча айтканда, бул кандай гана бир компания болбосун, же болбосо бир ишкана боло турган болсо, ошол стартаптын, ишкананын ишин бизге тездетип берет да. Может, биз ал ишке жетиш үчүн бир нече убакыт керектелет эле. Биз ал ишти ишке ашырыш үчүн алар бизге жол көрсөтүп, катачылыктарды кетирбеш үчүн ар кандай багыттарды берип, тапшырмаларды берет. Ошол тапшырмаларды аткарып отуруп, биз эч кандай катачылыксыз тез ийгиликке жетебиз. Жана ошол эле учурда акча каражатынан дагы жардам берип турат. Трекерлер болуп калат. Трек деген бул ошол трек кылып турат. Мындайча айтканда, биздин ар бир кылган действияны текшерип, биз менен кеңешип, бизге багыт көрсөтүп турат. Бизнес трекер деп коет. Реалдуу пример катары Accelerate Prosperity, дүйнөлүк рыноктарда ошол Y Combinator деген дагы бир акселератор, инкубаторлор бар, бизнес инкубатор. Кийинкисине өтө берели. Стартап эмне үчүн керек? Жана стартап биз үчүн кандай жаңылыктар алып келиши мүмкүн? Стартапта жакшы жагы, биринчи очередде, бул өзүң жакшы көргөн иште иштейсиң, жана ал жакта белгилүү бир убакыттан кийин эркиндик болот. Ал стартапка жеке өзүң ээ чыккан болосуң, сенин ишиң менен бир продукт чечилген болот, бирок дайыма риск болот. Себеби эч качан гарантия жок. Стартап түбөлүккө ийгиликтүү бойдон калат деген. Кайсыл жерден тыянак жасаганда адашкан болсоң, ошол жерден баштап бизнес минуска кетип баштайт. Бул стартаптын эч кандай бир математикалык болсо дагы бир формуласы жок. Бул ситуацияга карап, стратегия дагы өзгөрүп, решениялар чыгарып туруш керек болот. Жана айта кетчү нерсе бул, жыйынтыкта берели, стартаптар канчалык ийгиликке ашат. Көбүнчө статистика боюнча ошол 75% стартап ийгиликке ашпай калат. Себептерин дагы анализдеп чыгышкан. Бунун себептеринин бири инвестиция алгандан кийин же болбосо акча каражатын, бир сөз менен акча каражатын туура эмес колдонуудан. Ошол командадагы менеджерлер болсун, ошолор акча каражатын туура эмес колдоно турган болсо, анда стартап ийгиликке жетпей калат. Андан кийинки себептердин бири бул, негизи себептер аябай көп. Бул жака ошол негизги себептерди жазып кетишкен. Туура эмес кадр тандап алышы мүмкүн. Андан сырткары проблеманы бөлүктөргө бөлүп MVP дедик. Биринчи жалпы проектти, продукту жасабастан бир бөлүгүн жасаш керек болот, жана ошону реалдуу маркетте текшерип көрүш керек болот. Ошол учурда MVP-ни туура эмес жасап алган, же болбосо көбүрөөк жасап койгон. Себеби компанияда акча эч качан жетпейт. Акчаны туура колдонуш керек. Жана керектүүсүнөн ашыкча кадрлар топтоп алсаң, бул дагы өзүнчө бир стартаптын ийгиликке жетпей калышына себеп болот. Кадрлар ошол билимге ээ болбой калышы мүмкүн, ошол стартапты жасап жатканда. Жана бул стартап ошол рынокко азыркы учурда даяр эмес болушу мүмкүн. Биз бир проект жасашыбыз мүмкүн, бирок ал проектти колдонгон даяр эмес, ага бир убакыт керек. Жана дагы бир себептердин бири бул конкуренттерге жеңилип калуу. Конкуренттерге кайсыл учурда жеңилебиз? Конкуренттерден товарыбыз жакшы эмес болсо жеңилебиз. Ошол бул дагы бир себептердин бири.
жалпы стартап боюнча ушулар жана Eletkon боюнча дагы бир жыйынтыктап коеюн. Eletkon проекти биз ошол баштаганыбызга негизи жалпысынан 2 жылга жакын убакыт болуп калды. Ошол негиздөөчүлөрдүн бири мен болом, Eletkon платформасынын жана башка негиздөөчүлөр бар. Ошолор менен биргеликте жасап келатабыз. Проектибиз дагы эле толук түрдө даярдалып бүтө элек. Биз эң эле алгач MVP жасаганбыз. Азыр дагы бөлүктөрүн жасап келатабыз. Бул аябагандай бир чоң платформа. Буюрса 2023-жылдын январь айына биз толук түрдө иштеген бир продукту чыгарууну пландап жатабыз. Андан кийин дагы бул продукту биринчи баскычы бул Кыргызстанда иштетүү. Кыргызстандагы интернет провайдер компаниялар үчүн бир продукт болуп берет. Экинчи баскычыбыз ошол СНГ, азыркы Орто Азия мамлекеттеринде, өзүбүздүн коңшу мамлекеттер Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан мамлекеттеринде дагы интернет провайдер компанияларга өзүбүздүн продукту сатуу жана дүйнөлүк рынокко чыгуу деген кийинки баскычтарыбыз бар. Булар scalability, масштабирование деген кирип кетет. Бирок азыркы учурда биз Кыргызстандын рыногундагы немеге фокус болуп турат. Ошол жака багыт алып, ошол менен иштеп жаткан учурубуз. Жалпысын айта турган болсок, ушулар. Суроолоруңуздар болсо, суроо жоопко өтсөк болот. Суроо жоопко өтө берели. Абдан жакшы бир негизги ошол стартаптын өзү кандай болот экен, сиз абдан жакшы түшүндүрүп бердиңиз. Мен ойлойм көптөгөн бир кырма болуп атат. Исламбек мырза уруксат берсе. Жаңы элеки финансирование боюнча айтып атпайсызбы? Неме краудфандинг мен биз продукциябызды ошо Kickstarterге чыгарганбыз да. Анан аякта кайтарымсыз эмес, кайтарымдуу эле. Биз продукция бериш керек, товар же услуга бериш керек да. Ошо донат кылгандарга товар же услуга бериш керек. Ошону туура кыстырып кетейин дедим да. Ооба, туура айттыңыз. Ошол боюнча бизде азыр ошо дүйнөлүк рынокко чыгып, ошол боюнча опытыбыз жок. Биз ошол теория катарында эле билебиз, ошол краудфандинг бар экенин, Kickstarter кылса болот экен. Эң туура маалымат айттыңыз. Чоң рахмат. Ооба, кайтарым. Абдан жакшы түшүндүрүп кеттиңиз. Анан азыркы учурларда көптөгөн Кыргызстан боюнча ошол дүйнө жүзүндө конкурстар бар. Атайын ошол стартап конкурстар бар. Анан ошого өтүнүч жасоо үчүн мындай кандайдыр бир өзүнө ишенбөөлүк же болбосо ошону туура эмес толтуруудан коркуу маселелери жайгашышы мүмкүн да. Сиз Кыргызстан боюнча бир нече ошол конкурстарга катышуучу катары, ошолордон жеңген адам катары кандай кеңештерди бересиз? Ошолорго өтүнмөлөргө катышууга кандай чакырасыз? Өтүнмөлөргө катышуу, ошо заявка таштап жатканда, өтүнмө таштап жатканда толкундоо же болбосо ишенбестик бар болушу мүмкүн. Бул ишенбестик эмне себептен келип чыгат? Адам билбеген учурда. Адам эмнеге ишенбейт? Себеби билбесе. Демек, ошол идеясын так изилдеп, анализдеп чыккан эмес. Ошол учурда гана ишенбестик пайда болот. Мен өзүм биринчи алгач ошол жеке тажрыйбам боюнча бөлүшүп кетейин. Ошол аракетчил долбооруна да гранттарды утканбыз аракетчилден. Андан кийин ошол Accelerate Prosperity инвестиция уттук. Ошол учурда биз өтүнмө билдирүү таштап жатканда, ага чейин биз өзүбүздүн жеке проекттерди анализдеп, бул проект ишке ашышына ишенип, жана MVP деп коет, ошол минимум бир продукту жасап текшерип көргөндүктөн бизде бир коркуу деле болгон жок. Себеби ишенебиз, жана мындан кийинки келечектеги 1 жылдык, 2 жылдык өмүрүбүз ушул проектке арналат да. Ошол сыяктуу эле бардык эле стартапты эгер ишенбей жаткан болсо, значит, ал адам ал проблеманы толук түшүнө элек, билбейт. Значит, анализдеп, майда чүйдөсүнө чейин дыккаттык менен анализ жүргүзүш керек, жана анализ жүргүзгөндөн кийин бир чечимге келет, бул идеяны ишке ашырса болот деп. Ишке ашырса болот дегенде, бул уже ишенич өзүнөн өзү келип калат. Ошол эле суроо бар экен. Заявкада эмнеге көңүл буруш керек дейт? Заявкада көңүл бура турган нерсе бул бир эле заявкада гана эмес, негизи эле стартаптарды башка бир инвестиция комитетке сунуштаган учурда ошо заявкада эң негизи көңүл бура турган нерсе бул ошол проекттин буга чейин реалдуу жашоодо бир тест кылып текшерилип көргөндүгүнө көңүл буруш керек да. Буга чейин эч кандай бир текшерип көрүлгөн эмес болсо, жөн эле идея болгон болсо, бул проекттин өтүү проценти аябай төмөн болуп калат. Бул реалдуу жашоодо как минимум бир MVP же болбосо бир реалдуу жашоодо бир тест кылып көрүлгөн бир проект болуш керек. Ошого көңүл буруш керек. Анан калган дагы башка нерселер бар. Бул уже туура документтерди толтуруш керек. Ал жака ошол юридикалык жактан кээ бир документтерди талап кылат. Ал документтерди эми туура толтуруш керек, жана
бизнестеги ошо эң негизгиси реалдуу жашоодо текшерилип көрүлгөндүгү. Эгер ошол кандайдыр бир стартап бар, идея бар, биринчи же экинчи жолу катышып атканда, мен ойлойм суроо бул баягы жакшы бир жазып берүү же ошо описаниясын жакшы бир түшүндүрүп берүү негизги деп Ооба, ойдо турат деп ойлойм да. Анткени ал жактан ооба, канча бир сөзгө эле берет, аябай көп жазганга болбойт, канча бир ооба. сөз ушундай боюнча кетет да. Ошол боюнча дагы эгер айтып берсең. Аха, эң маанилүү нерсени айтып кеттиңиз. Ошол кийин инвестициянын комитетке өтүнмө калтырганда же болбосо бир презентация кылган учурда аябай кыска сөз менен түшүндүрүп бериш керек болот. Мындайча айтканда, описанияны дагы максимум 2-3 сүйлөм менен жазган туура болуп эсептелет. Себеби ошол 2-3 сүйлөмдө баардык идея камтылыш керек жана ошону окугандан кийин окуган инвестор же болбосо фонд ошол идеяга кызыгып калыш керек да. Бул эмне экен, ишке ашырса болот, өтө сонун идея экен деген нерсе камтылыш керек. Презентация убагында дагы сүйлөгөнгө бир 2 же 3 минута берет. Ошол 2-3 минутада проблеманы эч качан түшүндүрүп бере албайсың. Демек эмне кылыш керек? Демек ошол учурда эң негизги көйгөйдү жана сунушту билдириш керек. Ошондо детальдар кийин сүйлөшүлө берет эшик аркасында, бирок ошол жерде сен бир өзгөчөлүк менен кыска нуска, ключевой сөздөр болот, ошолор менен түшүндүрүп бериш керек болот да. Биринчи ошол өтүнмөдөн кийин баягы атайын тандалып алып стартаптарды мындай акселерация программасы деген бар. Бул ошол өнүгүү программасы. Ошол башка мыкты тренерлер, мыкты ошол стартап кылган негиздөөчүлөр, адамдар, ошол маркетинг, финансы жагындагы адамдар келип ошол силерге сабак өтүп, өнүктүрөт да. Биз бир нече көп стартаптар ошол акселерацияга катышканбыз. Ошонун ичине катышып, ичинен баягы айтып бере аласызбы? Ал жак кайсы убакытта болот, кандай форматта болот, узактыгы, кызыктуу жерлерин. Мен алгач ошол грант боюнча айтып кетейин. Ошо жеке тажрыйбамда ошо аракетчил долбоорунун гранттык проектисине катышканбыз. Ош областында болуп өткөн. Бул грант ошол жыл сайын эле уюштуруп турулат. Бир жылда бир эмес, 2-3 бирден көп жолу уюштурулат негизи. Биз ошол 1-2 жолу катышып көрдүк ал жака. Грантка ошо эң эле алгач заявка ташталат. Заявка ташталгандан кийин бир күндүк бизге пандемия убактысына байланыштуу болду окшойт. Бизге онлайн окутуу болду. Бир 2-3 айга созулган онлайн окутуу. Онлайн окутууда ошол буга чейин ийгиликке жеткен бизнесмендер сабак өтүп берет. Кандай катачылыктарды кетирбеш керек, мен кандай катачылыктарды кетирдим, иш кылганда эмнеге маани бериш керек, финансовый грамотность, акчаны кантип колдонуш керек, компаниянын планын кандай түзүш керек деген сыяктуу сабактар өткөрүлөт онлайн турда гранттан. Андан кийин 2 же 3 айлык окуу болот. Окуу бүткөндөн кийин акыркы күнү бардык заявка таштаган катышуучулар чакырып презентация кылдыртат, демо дейт деп коет. Ошол жерден эң ийгиликтүү ишке аша турган, келечекте бул пайдалуу боло турган проекттерге акча каражаты, гранттык каражаттар бөлүнөт. Буну ошол ал жерге дагы Кыргызстанга ошол бизнес жаатында белгилүү болгон бир бизнестерди ишке ашырган бизнесмендерди жюри катары чакырат, алар туура анализ коюп бере алыштыгы үчүн. Жана ошодон кийин ким жеңген болсо ошолорго грант берилет. Экинчиси ошол инвестиционный эме боюнча айтып кете турган болсок, Accelerate Prosperity катышып көрдүк. Accelerate Prosperity ошол бир жылда бул Accelerate Prosperity деле 2-3 жолу адейин акселератор программасын өткөрүп турат. Ал жакта жыл сайын өткөрүлчү бул күзүндө ошол $10,000 деп адейин бир Accelerate Prosperity бар, акселератор бар. Ошого катышканбыз биз. $10,000 ар бир немеге берилет катышуучуга, эгер жеңген болсо. Ага быйыл дагы башталат. Уже заявкаларды август айында акыркы күндөрү болчу. Кимдер таштаган болсо, уже ошол күзүндө, октябрь айларында башталат. Жана бул офлайн болот. Офлайн катышуучулардын баарын Бишкекке топтоп 2 жумалык сабак өткөрөт. 2 жума ичинде ал жерде дагы ошол буга чейин ийгиликке жеткен бизнесмендер жана бизнес боюнча бир нече бизнести трек кылып, анализдеп, ага каталарын тапкан, жаңы сунуштарды билдирген трекерлер ошол жерде сабак өтүп, жардамдашып, идеяны бышыктап, жол көрсөтүп, задачаларды берип турат. 2 жума офлайн иштеп, 2 жумада бир результат көрсөтүш керек болот да. Биринчи келгенде проект кандай эле, 2 жумадан кийин кандай болуп калды деген результат көрсөтүш керек. Ар ким өзүнүн проектисинин негизинде.
Анан 2 жумадан кийин кайра эле демо дей болот. Демо дейде ошол 2 мүнөт убакыт презентация. 2 мүнөттүк презентация берет. Ал презентацияда ошол идеяны түшүндүрүп бериш керек болот инвестиционный комитетке, жюрилерге. Ошол эң негизги маселе ошол. Жеңүүчүлөргө акча каражаты бөлүнүп берилет анан. Ушулар. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Суроолор жок. Ислам мырза, ишиңизге ийгилик каалайм. Мен ойлойм, ошол январь айында сиз айтып атасыз, Electcom стартабын толук түрдө ишке ашырып, көптөгөн бир учурларды биз маани болуп көрөбүз деп. Чыдамсыздык менен жатабыз. Урматтуу бүгүнкү вебинардын катышуучулары, мына суроо келиптир, кайсы сайттан катталыш керек, дагы бир жолу айтып. Биз эми азыркы учурга чейин алып башыдан дүйнөгө жасалган стартапты, мугалимде пандемия учурунда мугалимден кичинекей демилгеден башталган долбоор чоң бир стартапка айланган, ошол эле ноокат жергесинен Кыргызстандын баягы интернет провайдерлерине чоң бир жардам берүүчү чоң стартап жөнүндө, Electcom стартапы жөнүндө сөз кылдык. Эми ошол стартаптардын идеяларыңыздар болсо, өтүнмөлөрдү каякка тапшырыш керек, кандай тапшыруу болот? Анан Кыргызстанда эле ошол жакынкы учурдагы санариптик долбоорлордун алкагында болгон стартап конкурстар жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүнкү вебинарды биз лидер коомдук бирикмеси менен чогуу биргеликте ишке ашырып жатабыз. Digicomf долбоорунда стартап конкурсу болуп, бүгүнкү күнү акыркы күн болуп, конкурска жөнөтүү акыркы күнү деп эсептелди. Ошол Digicomf долбоорунун стартап конкурсу кандай жүрдү, кандай нерселер болду, бизге Digicomf командасынан жооп берет. Мирлан мырза, сиз бул жакта болсоңуз. Жакшы. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Негизи эле кыска сөз менен ошол Digicomf долбоору жөнүндө жана өткөрүп жаткан стартап конкурстар боюнча айтып берсеңиз. Рахмат. Digicomf долбоору боюнча айтсак, бул ошол Евро биримдиги тарабынан каржыланган санарип инсан сыяктуу долбоорлордун бири болот. Эң негизги максатыбыз биз ошол элет жергесинде айылдарда шаар менен айылдык тургундардын ортосунда жана санариптик технологияларды колдонгондо өтө бир чоң ажырым бар да. Баягы ошол экил ажырымды жоюу, элет жергесинде санарип технологияларды жайылтуу, баягы айылдагы жашоочулардын жашоосун эффективдүү, жеңил кылууга максат коюлган долбоорлордун бири. Ошол долбоордун алкагында биз бир топ иш-чараларды жүргүздүк. Эми азыркы этапта бизде ошол жанагы сиз айтып өткөндөй санарип стартаптардын жана демилгелердин конкурсу жүрүп жатат азыр. Расмий түрдө негизи конкурсубуздун аяктоосу баягы эгерде катышуучулар, вебинарда катышуучулар үлгүрөм десе, эртең негизи 23:59 чейин өтүнмөлөрдү тапшырса болот. Ошол жерден күтөбүз. Негизи конкурс эки багытта жүрөт. Биринчиси бул ошол санарип стартаптар, кандайдыр бир санарип технология же санарип идеяларды ишке ашырып, элет жергесинде кандайдыр бир жаңылыктарды киргизүү, балким аграрияда болобу, фермерстводо болобу, же дагы эле башка бир жашооду жеңилдете турган санарип технологияларды колдоно турган бир стартап идеялар болсо, ошолорго багытталган конкурс. Экинчиси бул социалдык инициативалар десек болот. Бул жөн эле инициативалар эмес, буга дагы кандайдыр бир ошол санарип технологиялардын жардамы менен жашоодогу социалдык көйгөйлөрдү чечүүчү бир конкурс, идеялардын конкурсу, гранттар деп айтсак болот. Азыркы учурда көптөгөн заявкалар, өтүнмөлөр бизге келип жатат. Буюрса ошол эртең дедлайн бүтсө, бардыгын карап, грант комитет идеяларды тандап, кийинки этапка конкурс өтөт деген ниеттебиз. Бүгүнкү вебинар абдан пайдалуу болуп жатат. Чоң рахмат сиздерге. Ошол стартаптын ээлери келип, стартап кандай жүргөнүн айтып берген абдан кызыктуу болду. Абдан жакшы. Digicomf долбоорунан сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Жакынкы арада биз эми
Мен ойлойм, ушундай Ава, Элетко, Мугалим сыяктуу стартаптарды ошол сиздердин арасыңардан, силердин конкурсуңуздардан чыгат деген ойдобуз. Буюрса биз да күтүп жатабыз. Жакшы. Сиздер Дижиконуш долбоорун алкагында жүргүзүп жаткан стартап конкурстарына жетишиңиздер мүмкүн экен. Эртеңки күнү дагы 1 суткадай убакыт бар экен. Мен ойлойм, бул убакытта бир толтуруп, анан жетишип калсаңыздар болот деп. Ал эми кандай толтуруш керек, ссылкалар каякта экенин чатка Дижиконуш командасы жөнөтүп койду. Эгерде сиздер бул Дижиконуш долбоорунун стартап конкурсуна жетишпей калсаңыздар, анда Санарип инсан долбоорунун стартап конкурсуна даярдана берсеңиздер болот. Анткени биз дагы санариптик сабаттуулуктан баштап, санариптик функционалдык көндүмдөр жана ошондой эле санариптик баягы стартаптардын конкурсун жарыялайбыз. Ал конкурстар жакынкы арада болот. Бул нерсени өткөрүп жибербеңиздер. Ал үчүн биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга катталыңыздар. Баардык маалыматтар биз ал жакка жүктөп турабыз. Ошондой эле ушундай онлайн вебинарларды өткөрүп турабыз. Кийинки да онлайн вебинарларыбызга катышыңыздар. Ал вебинарлардан санариптик технологиялар жөнүндө, жаңы санарип кесиптер жөнүндө сөз кылып, баарыбыздын санариптик сабаттуулугубузду, көндүмдөрүбүздү жогорулатууга жана ошондой эле экономикалык мүмкүнчүлүктөрүбүздү ачууга ниеттенебиз. Бүгүнкү вебинарга катышып бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Урматтуу спикерлер, сиздерге дагы чоң ийгиликтерди каалайм. Катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, Facebook жана YouTube платформасынан көрүүчүлөр, сиздерди дагы кийинки онлайн вебинарлардан күтөбүз. Баарыңыздарга сак саламатта болуңуздар. Чоң рахмат, саламатта болуңуздар.